Салам алейкум туугандар, кандайсыңар анан? Менде түнү бою уйку жок. Буякта бир Этномедиа деген приложение бар экен, билиң. Кыргызча кинолорду көрүп жаттым деп кой, ё-моё. Чынында молодцы бу, типа Netflix сыяктуу площадка жасашыптыр да. Өзгөчө биздин сыртта жүргөн мекендештер үчүн нормальный нерсе экен да, билин. Мекенди сагынгандар үчүн ошол жака кирип бир чер жазып алчу нерсе экен да. Анын артынан ойлонуп отуруп, негизи эле билин, бизде бу интернет тармагында чоңдор үчүн го кыргыз тилинде көп эле контенттер жасалып атат. А вот кичинекей бөбөктөр үчүн актан менен акыл айдан башка эчтеке жок экен да вообще. Бул кичинекей балдар өзгөчө башка тилдеги контент көрүп атып уже тилдери бурулуп бүттү, ё-моё. Аны силер деле көрүп атасыңар, байкап атасыңар, даже мактанып атасыңар дегендей. Менин кызым, анан менин балам тили англисче чыкты, ё-моё, орусча чыкты деп өзүнчө эле. Бул нерсе чынында ойлондурат да, баштырма отуруп каласың анан келечеги кандай болот депчи. Албетте түшүнөм, билин, анимация жасаш деле кыйын, килтейген акчаны талап кылат дегендей. Же могу Этномедиага анимационный бир сериалдарды тартып сатсамбы я деп эле. Кандай дейсиңер ушул проблемага? Силер деле байкап жүрсөңөр керек,